Талас облусунан жөнөп жаткан ар бир жигитке аскер комиссариятынын жетекчилиги ак жол каалап, мекен алдындагы ыйык милдетин татыктуу аткарып, ата-энесинин жана ата журттун ишенимин актоого чакырышты. Ата мекенди коргоп, өзүңөрдүн ыйык милдетиңерди так, туура жана аткарып, 1 жыл мөөнөттө Аскерге узатуу аземине ата-энелер менен катар чоң ата, чоң энелер да катышты. Алардын арасында Үчөмчек айылынын тургуну Калмат Осмонов да бар. Ал небересин аскерге узатып жатып, армия ар бир жигиттин чыныгы мектеби жана жаштардын тарбиясы менен жоопкерчилигин арттыра турганын белгиледи. Биз дагы армияга барып, ошол жерден 76-жылы анда 2 жыл кызмат эле, 2 жыл кызматка барып келдик. Армияга мен ата-энелерге айтат элем. Армияга ар бир балаңарды, уулдарыңарды жиберип, армия деген бул өзүнүн баланын келечегине тарбия бере турган бул армия. Ушу бүгүнкү жөнөтүп аткан балдарыңар армияга кызмат кылып, мекенин коргоп, өз кызматын аман эсен кызмат өтүп келишсин. Аскерге аттанган жаш жигиттер мекенди коргоого толук даяр экенин билдиришип, мекенине берилген милдетти ар дайым сыймык менен аткарарын кошумчалашты. Жана эле бизди багып, тарбиялап, ушул күнгө жеткизген ата-энелерибизге чоң рахмат. Буйруса биз тигил жакта чек араны жакшылап кайтарып жүргөндө ата-энелерибиз жана кыргыз элибиз тынч жатат деген ишеничтемин. Армияга барып атабыз, ата мекенди коргоо үчүн, кыргыз элине кызмат кылыш үчүн буйруса. Кыргыз армиясынын катарына кошулган 30 бала атайын медициналык кароодон өткөрүлгөн. Анын ичинен 14 бала атайын медициналык жана психологиялык кароодон ийгиликтүү өтүп, туруктуу мүнөзгө ээ экени тастыкталып, чек ара бөлүктөрүнө кызмат өтөөгө тандалып алынса, калган 16 бала ички аскер бөлүктөрүндө кызмат өтөшөт. Азыркы убакта айта кетсем, Кыргыз Республикасында аскер бөлүктөрүндө илгеркидей условия эмес, азыркы современный условия болгон, 9 норма менен тамак аш берилип калган. Коопсуздук азыркы убакта өйдөкү жогорку жактан бизге талаптар коюлган. Аскер бөлүктөрүнө да катуу талаптар коюлду коопсуздук боюнча. Ар бир солдатта азыркы убакта көздүн карайгындай карап, аскер бөлүгүндө бөлүнгөн командирлер өз жумуштарын так жана туура алып барып атышат деп айта алам. Көзүнө жаш алган ата-энелер уулдарын узатууда сыймыктануу менен катар мамлекетибиздин тынчтыгын, элдин бейпилдигин сактоого салым кошушарына ишеним артып турушту. Жаш жоокердин ийгиликтүү кызмат өтөп кайтуусу бүтүндөй элдин тилеги. Гүлзада Бакаева, Мелис Элебесов, Зина Ахматова, Талас шаары.